Москвада мигранттар арасында массалык мушташ чыкты. Москва шаарындагы Прокшина турак жай комплектинин аймагында мигранттар арасында массалык мушташ чыкты. Бул тууралуу база Telegram каналы жарыялады. Маалыматка ылайык мигранттар анда күрөк жана жол белгилерин колдонушкан. Мушташ учурунда токтоп турган бир нече унаа талкаланган. Окуя болгон жерге Москванын полициясы тартылып, мушташтан качып кеткен катышуучуларды издөөдө. Акыркы маалыматтарга ылайык полиция шектүү 11 жаранды кырмады. Булак Суберкежи. Царикаев аты менен белгилүү болгон Мерлан Талайбековду сабап кетишти. Социалдык тармактарда Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясынын жетекчиси Мерлан Талайбековду түндө белгисиз жарандар сабап кетишкени тууралуу маалымат тарады. Борбордун жол милициясы окуя түндө болжол менен саат 1:30 чамасында Алкулов менен Өмүр көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун билдирди. Анда Toyota үлгүсүндөгү унаа келип, Талайбековдун унаасын сүзгөн. Унаадан эки эркек киши түшүп, алардын ортосунда сөз талаш чыккан. Кийин аларга дагы эки белгисиз адам кошулган. 4 белгисиз киши Талайбековду караңгы жерге алып барып, дене жаракаттарын келтиришкен. Кийин кол салгандардын экөө качып кеткен. Бир нече мүнөттөн кийин окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылып, качууга аракет кылган 2 адам кармалган. Шектүүлөр райондук милицияга жеткирилди деп билдирди милициядан. Ленин райондук милициясы билдиргендей, шектүүлөрдүн баары алкоголдук ичимдик ичкени аныкталды. Аталган факт боюнча бейбаштык менен кылмыш иши козголду. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, шектүү 4 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Оштун мэри 2 деңгээлдүү жолдун курулушуна капсула салды. Ош шаарынын Айтиев жана Усмонов көчөлөрүнүн кесилишинде курула турган 2 деңгээлдүү жолдун айланма көпүрөнүн курулушуна расмий түрдө старт берилди. Бул тууралуу кала мэриясынан билдиришти. Бүгүн кала мэри Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов курулушка мезгил котосун салышты. Көпүрөнүн узундугу 354 метр, турасы 50 метрди түзөт. Долбоордун алкагында көпүрөнүн түбүндөгү айланма жол жашылдандырылып, жарыктандыруу системалары орнотулат. Ошондой эле алатоктор, жөө жүргүнчүлөр өтмөгү жана жол белгилери каралган. Бул долбоор ишке ашкан соң, Ош шаарындагы эң ири транспорттук түйүндөрдүн бири болуп, жол тыгындарын азайтуу, унаа кыймылынын үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кылуу, коопсуздукту камсыздоо сыяктуу бир катар маселелер чечилет деп күтүлүүдө. Чүйдө өрөй учурган жол кырсыгы катталып, 2 адам каза болду. Бишкек-Ош унаа жолунда BMW X5 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 2 рет жол кырсыгына кабылды. Маалыматты облустук жол милициясынан тастыкташты. Маалым болгондой, биринчи кырсык 24 октябрда саат 23:56 чамаларында болгон. Анда BMW X5-тин айдоочусу Сосновка айылындагы Ford Mondeo үлгүсүндөгү унааны сүзүп, андан соң качып кеткен. Ал эми саат 12:20 чамасында BMW X5-тин айдоочусу Бишкек-Ош унаа жолунун 74-чакырымында бара жатып, Renault Premium үлгүсүндөгү унааны катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен BMW X5-тин 32 жаштагы айдоочусу жана ошол эле унаадагы жүргүнчү катары келе жаткан 20-25 жаштагы аял каза болгон. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп, маркумдун өздүгү такталууда. Бишкек милициясы блогерлерге кайрылды. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы блогерлерге, видеомейкерлерге, социалдык тармактарда контент жаратуучуларга кайрылып, өлкө мыйзамдарын сактоону эскертти. Милициядан билдиргендей, акыркы убакта коомдук тартипти бузган, жарандардын коопсуздугуна коркунуч туудурган жана алардын укуктарын бузган пранктар, түз эфирлер жана сахналаштырылган видеолор көбөйдү. Контент жайылтууда мыйзамды бузбоо керек. Эгер мыйзам бузуу аныкталса, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылат. Бардык блогерлерди, стримерлерди жана контент жаралуучуларды коомдук тартипти жана жарандардын укуктарын урматтап, жоопкерчиликтүү болууга чакырабыз, дешти шаардык милициядан.